Орусия президенти Владимир Путин 22 октябрда Валдай эл аралык талкуу клубунда Кыргызстандагы абал тууралуу көз карашын билдирди. Ал өлкөдөгү соңку окуяларды кыргыз элинин шору деп атады. Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлкү эмес. Билесиздерби? Бул эмнени айгинелейт. Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптү, өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат. Путин өз сөзүндө Кыргызстандын ички ишине кийлигишпей тургандыгын баса белгилеп, ошол эле мезгилде Кыргызстанга Орусия көрсөтүп жаткан жардамдарын тизмектеп санады. А Киргизия член ОДКБ, у нас и Евразес. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ЯЭПтин мүчөсү. Биз Кыргызстан бутуна турушу үчүн көп иш кылдык. Кыргызстандын экономикасына, тармактык өндүрүшкө көп колдоо жасадык. ЯЭПке ыңгайлашуусуна шарт түзүү үчүн 100 миллиондогон долларларды бөлдүк. Долбоорлорго 500 миллион доллар бердик. Бул эми ондогон миллион гранттарды айтпаганда да акыркы убактарды эле айтып атам. Бирок ал жакта болуп аткандарга кооптонуусуз карай албайбыз. Бирок көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. Биз кайсы бир саясий күчтөрдү колдоо үчүн кеңешибиз, насаатыбызды берет элек деп ал жакка киришпейбиз. Биз Кыргызстанда бардыгы калыбына келет деген ойдобуз. Путиндин мындай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын ички иштер жана тышкы иштер министрлиги өлкөдө абал турукташкандыгын кабарлап, кырдаал жөнгө салынды деп маалымдады. Чындыгында Орусиянын жогорудагыдай тариздеги билдирүүлөрү ар дайым айтылып келет. Кыргызстанда кандай гана кырдаал болбосун, орус лидери өзүнүн адамдары аркылуу коомчулукка чыгат. Бул жолу дагы Путиндин администрациясынын башчысынын орун басары Дмитрий Казак Бишкекке келип, Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровду бир үстөлгө отургузганы белгилүү. Ал эми Путиндин акыркы билдирүүсү бул Кыргызстанга эмес, кыйыр түрүндө башка державаларга жасалганын мурдагы экономика министри Эмиль Умиталиев айтууда. Ал жетекчинин антип сүйлөгөнү, ал менин оюмча бизге арналган сөз эмес, ал башка дүйнөлүк оюнчуларга арналган сөз. Мына көрбөйсүңөрбү? Биз кийлигишпей турабыз дегенсип, анан эч кимдер деле ал жака көп кызыктар болбогула дегендей мааниде түшүнөм. Анткени дүйнөдө казыр мурдатан илгертеден эки борбордун атаандашуусу, бул демократияга умтулуу өлкөлөр же тескерисинен биздин мурдакы СССРдеги тоталитардык режимдеги элдик деп аталганы менен, бирок элге авторитарлык режимдерди орноткон саясий борборлор. Биз ошо авторитарлык жолго түшкөн, авторитарлык жолду көздөп турган, авторитарлык системди кармап турган өлкөлөрдүн кучагындабыз дагы, алардан алыстап кете элекпиз. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенгул Орусиянын Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга башка кызыкчылыктары бар деп сөздүн төркүнүн төмөнкүчө ачыктап берди. Алыстан стратегиялык жактан айтсак, Россиянын кызыкчылыктары биякта 2010 жылы Медведев президент болуп турган кезде айтылган да. Силер парламентаризмди туура эмес киргиздиңер. Силер деген көп башты оорутпай, Борбор Азияда өзүнчө белый ворона деп коет го, өзгөчөлөнбөй президенттикке эле бийликти туура силерге депчи. Анан ошондуктан ошого баратат окшойбуз да. Кошумчулай кетсек, Кыргызстандын 15 октябрдан кийин келген жаңы бийлиги менен стратегиялык өнөктөш саналган Орусиянын бийлиги бийик деңгээлде диалог түзөлөк. Расмий маалыматтарга караганда, эки тараптуу дипломатиялык алакалар тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде гана жүрүүдө. Чолпон Бейшелен кызы, Тынчтык Көлбаев, НТВ.